Кыргызстандагы мугалимдер балдарга билим берип гана тим болбостон, шаардын ишин жана менчиктүүлөрдүн алдын шыпыра турганын билчү элеңиз. Бизге Ашарга активист Чыңгыз Урматалиев кайрылды. Ашар бул кыргызстандыктарды ойлондурган көйгөйлөрдү чагылдырууга жардам берген клубдун долбоору. Чыңгыз Урматалиев Ташкөмүрдө тазалык кызматкерлеринин ордуна шаар көчөлөрүн мугалимдер тазалап жүргөнүн айтып берди. Болгондо да акысыз. Бийлик шаардыктарды 3 айлык республикалык жана облустук ишембиликке чыгара албай койду. Ошондуктан калктуу конуштардагы көчөлөрдү, арыктарды мугалимдерге шыпыртып тазалатып, таштанды чыгартып, бак-тарактарды актатып койду. Болбосо ар бир мектепке тазалоо үчүн белгилүү бир көчөлөр бекитилген да. Мугалимдер жалпы ишембиликте өз үйлөрүнүн алдын, мектептин айланасын же парктарды тазаласа да түшүнөт элек. Бирок башка бирөөлөрдүн үйүнүн алдын тазалатпаш керек да. Ашар кырдаалды талдап, бардык тараптар менен сүйлөштү. Анда Ташкөмүрдөгү 3 мектептин жетекчиси тең Урматалиев айтып бергенди мойнуна алды. Аларда ар бир ишемби күн сайын ишембилик экенин айтышып, жана анда мугалимдер өзүнө бөлүнгөн аймактарды гана эмес, менчик үйлөрдүн алдын да тазалашаарын айтышкан. Жергиликтүү бийлик болсо баары мыйзам чегинде жана ыктыярдуу түрдө экенин айтууда. Билим берүү министрлиги болсо билим берүү уюмдарынын мугалимдерин сабак учурунда айлана чөйрөнү тазалатууга, ишембиликтерди тартпоого чакырды. Эгер чиновниктер министрликти укпай, мугалимдерди тазалыкчылардын ордуна бекер иштете берүүсүн уланта берсе, эмне болорун так айтышкан жок.